даже ичинде жаткан астында үстүнөн газетамен жаап коюп отурушат экен. Лампочка деген жок. Проверяем. Биз тергөө абактарындагы мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөл кылабыз. Администрациями. Ал жердеги кызматкерлер итке деле андай мамиле кылбайт да. Дело тура берет да. 2019 январда башталса азыркыга чейин даже ачылбагандар бар. Ошол жерден жатып инсульт алып, бирок акталып чыккан адамдар толтура болду. 2 ай ичинде тергөө бүтүп, сотко түшүш керек да. 8 айдын ичинде канча ден соолугуңан ажырап чыктың ал? Актаганда ал 3 жыл эмне себептен жатты ал тергөө изоляторунда? 43 жаштагы Бактыгүл мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндө алдамчылык беренеси менен шектелип камакка алынган. Соттон акталып чыкканына 3 жылдан ашуун убакыт өтсө да, али күнчө коомго аралаша албай келет. Чын-чынына келгенде, эми шартына адам чыдагыс да. Баягы камалгандан кийин башы эткесиң эч нерсеге жок. 8 айдын ичинде канча ден соолугуңан ажырап чыктың ал? Сенин ден соолугуңан ажыраган боюнча мисалы мамлекет эч кандай компенсация бербейт. Ошол жерден жатып инсульт алып, бирок акталып чыккан адамдар толтура болду. Бирок алардын келечеги тагдыры жөнүндө бир дагы орган жооп берген жок да. Азырынча билбейм, эч нерсе айта албайм. Бул ошол 3 жыл мурунку алган психологиялык мага болгон сокку дагы деле менин өзүм ден соолугума, менин семьяма аябай чоң таасирин тийгизип келип атат да. Себеби дегенде жөн жерден ошондой бир аябай чоң чөйрөгө туш болуп, аябай жаман чөйрөдө болуп, психологиялык жактан адамдарга аралашуу, коомго аралашуу, укук коргоо органдарына болгон жек көрүү дагы болсо ушундай баанда кыйнап келип атат да. Бактыгүлдүн айтымында абак азабы тергөө абагына чейин убактылуу кармоочу жайдан эле башталат. Тергөөгө чакырышып, ошол жерден эле камап коюшкан. Камаган күнү убактылуу кармоочу жайына алып барды. Убактылуу кармоочу жайында эми суу да жок. Даже ичинде жаткан астында үстүнөн газетамен жаап коюп отурушат экен. Лампочка деген жок. Ал жердеги кызматкерлер итке деле андай мамиле кылбайт да. Сага сырттан туугандарың 2 күн болсо, 2 күн кармайт да. Убактылуу кармоочу жайында ысырак жесин деп алып келсе, даже сага алып келген бир ырыстуу тамагын бирөөсүн да колуңа тийгизбейт экен. Өздөрүнүн эле баягы мамлекет тарабынан берилген эле суюк тамактарын астыңа таштап коет, жесең же, жебесең жебе. Даже биздин носкилерибизге чейин алып кийип алган сотрудниктер болду ал жердечи. Эч кандай сырт менен байланыш жок, адвокат чакырганга мүмкүнчүлүгүң жок. Айла жоктон 2 күн кармайт. Ал жерде аркаңан бирөө издеп сурабаса, мисалы тергөөчү өзүңө баягы мыйзамдуу болгон адвокатыңды да жөнөтпөйт экен. Каарманыбыздын бул азап тергөө абагына барганда токтойт деген үмүтү тергөө абагына барганда таптакыр талкаланган. СИЗОго барганда мен 15 күн жаттым, менин атым атаган эч ким жок. Андан кийин ошол бизди караган отряд башчысына кайрылып, мен тергөөчүмө бирөөсүнө чалып бергиле, запрос бергиле деп, ошонун жардамы менен атай бир комнатасы бар экен, ошол жерге чыгып мен адвокатка чалганга эме алдым да, укук алып, адвокатка чалдым. Адвокат мага баргандан кийин, пока мен ата-энем мага акча төлөп, менин тергөөм башталгыча мен 2 ай жөн эле жаттым да. 2 ай менин атым атаган, мени караган эч ким болгон жок. Ошентип Бактыгүлдүн иши 8 айда тергелип сотко ашырылган. Тергөөнүн мыйзам чектеген мөөнөтү мурда 2 ай болчу. 2019-жылы киргизилген жаңы мыйзам боюнча тергөөнүн мөөнөтү жок. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынын баш катчысы Султан Макилов 2,5 жылдан бери деле ачылбаган иштер бар экенин мойнуна алды. Азыркы жаңы мыйзам менен мөөнөтү жок. Биз мына 19-дан бери 3 жыл деп койсок болот. Почти 2,5 жылда. Ошо мисалы үчүн тергөө чакырсаңар мөөнөтү жок. Дело тура берет да. 2019 январда башталса азыркыга чейин даже ачылбагандар бар. Бирок муну мыйзам да мындай деп ойлогонда, эми мисалы үчүн законодатель деп ой мындай да. Бул мурда 2 айдан кийин токтоп калчу. 2 айдан кийин токтоп иштелип калбасын деп, ошо постоянный движение болсун деген да. Ошо иштеп турсун, ошо менен аракет кылып иштеп, кылмыш ачылсын деген ой менен тызылган да, ошо 2 айчы. Бирок бизде көрүп атасыз, көбүнчө нагрузка ошо неме келип атат, Бишкекке келип атат да. Бишкекке, Ошко, Ош области көп болуп атат.
себеби ошол жерде кылмыштуулук көбүрөөк, анан кийин арыз көбүрөөк түшөт да. Бирок мыйзамда ушинтип турат. Бүт баарын кыскартсак болот. Гражданский право отношения. Бирок анын баарын далилдеп тактап бериш керек болуп атпайбы? Тигини сураш керек, муну сураш керек, баарын сурап, да ошондой болду эле деп анан тактаганга да убакыт кетет да. Ошол убакыттан ар бирине караганга ошого жетишпей атабыз да. Ар бирин да тактап. Мисалы жөн эле кыскартып койсоң, бул эле сиздин арызыңыз да. Жөн эле кыскартып койсоң айтат да, бул суралбай калды, тиги суралбай калды дейт да, анан кайта бузулат. Макеловдун айтымында учурда тергөөдөгү мүчүлүктөрдү жоюу максатында атайын группа иштөөдө. Тергөө иштеринин узакка созулуусунан тергөө убактарында жылдап отурган адамдар көптүгүн, алар менен тыгыз иштеген акыйкатчы институтунун жана кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери дагы ырасташат. Негизи мыйзам боюнча убактылуу кармоочу жайга тергөөчү 98 жазык процессуалдык кодекси менен 48 саатка кармайт. Андан кийин 48 сааттын ичинде сотко алып барып, баш коргоо чарасынын түрлөрү бар да, үй камагы бар, андан башка түрлөрү. Ошол жерден барып тандап, эгерде мыйзам боюнча бөгөт чарасын өзгөртсө, анда 2 айга тергөө гана барат да. 2 ай ичинде тергөө бүтүп, сотко өтүш керек да. Соттун деле кароо мөөнөтү мыйзамда каралган да. Бирок тилекке каршы реалдуулукта ошол сот процесси убагында бүтпөйт, тергөө убагында бүтпөйт да. Анын көп мындай себептери бар. Себептердин бири маселен ар кандай жана экспертизада жүрүп калышы мүмкүн да. Соттук медициналык экспертиза, биологиялык экспертиза, автотехникалык экспертиза, андан башка да жанагы трассологиялык экспертизанын түрлөрү бар да. Алардан кармалып калышы мүмкүн. СИЗОдо отурат, сот 1-2 жылда бүтөт да. 2 жылда бүтөт. Маселен, бирөөнүн адвокаты келбей коет, сот жылат, катыш керек. Кийинкиде прокурор ооруп калат, сот дагы бир 20 күнгө жылат. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкери Камалдин Капаровдун ырастамасы боюнча тергөө убактарында узак убакыт жаткандар көп. Анын айтымында тергөөчүнүн шалаакылыгы жана каралып жаткан иштердин көптүгү дагы буга себеп. 2 жыл 3 жыл жатат дагы сот аны актайт. Актаганда ал 3 жыл эмне себептен жатты ал тергөө изоляторунда? 3 жыл. А тергөө изоляторунда 1 күн жаткан 2 күнгө эсептелчү мурдачы. Ошондо элестетиңиз 3 жыл жаткан адам тете 6 жыл жатканга, туурабы? Ал кандай эгер күнөөсү жок болуп сот актап чыккандан кийин окшогон мисалдар көп, бирок ошол камалып 3 жылбы 2 жыл жатып кийин сот актап, анан кийин ошону камагандар кандайдыр өзүнүн жазасын алган андай мисал жок. Биздин каарманыбыз болсо сырткы факторлордон тышкары ишти бүтүрүп, аягына чыгарууда негизги орунда тергөөчүнүн кызыкчылыгы турат деп бекемдөөдө. Анын айтымында бул жерде прокуратура дагы алсыздык кылат. Ошол тергөөчүлөргө баягы өзүнүн жумушун тездетүү үчүн, мисалы, соттолуучу өзү аракет кылыш керек да. Себеби дегенде тергөөчүлөр ал жерде баш оорубайт. Требуйт этесиң да, бизге тездетип берсең, тезирээк сотко кетирсең десең, айтат, сага керекпи күтүп тур, менин колум бошобойт деп. Мен өзүм эле мисалы тергөөнү тездетиш үчүн ар дайым ошо ата-энеме чалам, адвокатка чалам, машина берип тургула деп. Булар машина менен алып барып келип атышты. Эгер сен өзүң машинаң менен барып тергөөчүгө жакшы сүйлөп, кофе алып берип, жанында отуруп адвокат менен тездетсең, анда ошол күнү тергөөчү какой-то час бир эме жылдырат да жумуштучу. Антпесең, мисалы, мен көп эле жолу болду, эртең менен сотко да алып кетишет. Кечке камерада жатасың, же туалетке бара албайсың, же тамак иче албайсың. Тергөөчү бошобой калды, же санкцияда жүрөт, же сотто жүрөт, же прокуратурада жүрөт деген эле баягы дежурныйдын сөзүн угасың да болду, ошол күнү кайра кайтып келесиң, эч нерсе көрбөйсүң да. Ошондой аябай көп баягы кызмат абалынан пайдаланган тергөөчүлөргө туш болдум да. Убактылуу камоочу жайларда
тергөө абактарында отурган адамдардын укугу тууралуу кеп өзүнчө сөз кылууга арзыйт. Биздин каарманыбыздын айтымында тергөө убагында узакка отурган адамдарда сапаттуу тамактануу, ооруп калса өз учурунда дарыгерге кайрылуу мүмкүнчүлүгү таптакыр жокко эсе. Менин өзүмчө эле мисалы 2 аял ошол жерде төрөдү да, эч кандай шарты жок, аябай кыйналышты. Мисалы СИЗОдо кармаганда аябай шарты начар, өтө начар. Кандай оору болбосун бир эле дарыны бере берет. Баягы эле омбудсменге жазып же прокуратурага жазып, жаны кыйналган адамдар кайрылган убакта бардыгын үйрөтүп, бир камерага аябай жакшы баары СИЗОнун жетекчилери мактаган адамдарды камашып, ал жерге ак шейшептерди жаап, ичин уборкалап, тазалап, баягындай. Биздин шартыбыз укмуш деген деңгээлди көрсөтүшөт. Чын-чынына келгенде эми шартына адам чыдагыс да. Акыйкатчы институттун өкүлү Альберт Колопов бул маалыматтарды ырастап, оорулуу же мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды дарылатуу, бюрократиясын азайтуу зарылчылыгын айтты. Көбүнчө биз басымды ошол колунда жок, багар көрөр жокторго басым коюш керек да. Анткени эч ким коргобойт. Анан биз мамлекеттик уюм болгондон кийин биз ошолорго көбүрөөк көңүл буруш керек да. Мен деле мониторингке чыкканда көбүнчө ошол уязвимый категория менен иштегенге аракет кылам. Жанагы 2-ден 3-төн 4төн адвокаты барлар эмес, алардын адвокаттары бар, туугандары бар, алар чуркайт, жанагы катмар менен иш алып барыш керек да. Анан инвалидтер бар. Маселен 2 уту жок инвалидтер бар. Аларды эмне кармаганда эмне дегендей да. Анан жанагы онкологиялык оорулар менен ооруп 4-стадияга жетип калгандар бар. Аларды биз ошо кайрылабыз. Бул чыгаргыла, мыйзам жол берет эмне кармаганда. Жанагындай бюрократиялык немеси көп да, анан Минздравга алып барып, заключение кылып, комиссия түзүп, врачтарды чогултканча да бир 3 ай өтүп кетет. Жабык мекемелердеги адам укуктарынын сакталышына адистештирилген прокуратура көзөмөл кылат. Аталган көзөмөл органынын тиешелүү кызматкерлери айына бир жолу жабык мекемелерге барып, андагы кармалып тургандардын укугунун сакталышына текшерүү жүргүзөт. Прокуратура өкүлү Борис Сойдун маалыматтарына караганда, текшерүү учурунда тергөө убактарында кармалып тургандар менен аңгемелешүү болот. Прокуратура по надзору за соблюдением законов в органах. Биз тергөө абактарындагы мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөл кылабыз. Текшерүү учурунда тергөө абагында узак убакыттан бери отурган адамдар аныкталса, атайын акт менен алардын бөгөт чарасын карап чыгуу боюнча кайрылуу кылабыз. Андай учурлар болгон. Тергөө абагында биринчи жолу соттолгондор бир нече жолу соттолгондордон өзүнчө кармалат. Ошондой эле тамеки тарткандарды тартпаган адамдардан өзүнчө бөлүп кармоо аракети да көрүлүп жүрөт. Бул мүмкүнчүлүккө жараша. Эгерде бир шектүүнүн же айыпталуучунун тергөө абагындагы мөөнөтү 1 жылга жеткен болсо, анда тергөө абагынын башчысы 24 саат мурун бизге маалымат берет. Эгер шектүү же айыпталуучуну андан ары тергөө абагында кармоону улантуунун зарылчылыгы тууралуу документ болбосо, ал тергөө абагынан бошотулат. Мекеме жетекчилиги муну ишке ашырбаса, анда прокуратура тарабынан жазага тартылат. Нарушений вносим акты прокурорского реагирования. Убактылуу камоочу жайлардагы жана тергөө абактарындагы шектүүлөрдүн абалы пандемия шартында ан сайын оорлогону кабарланууда. Вирустун кесепетинен шектүүлөрдүн адвокат менен жолугушуусу кыйындап, тергөө жана сот жарыяндардын онлайн жүрүшү, анда кармалып тургандардын мөөнөтү дагы узаруусуна шарт түзүүдө. Анан сот процесси онлайн жүрөт. СИЗОдо маселен азыр ушунда биздин биринчи СИЗОдо 4 зал бар, ылайыкташкан. Анан 4 районго туташат. Анан шаардык сотко туташат. Анан ошентип анан ал жерден демек очередь болуп калат. Мурда ар бир соттолуучунун соту коюлса, аны машина менен ташып убагында сот жүрсө, эми андан баары очередь азыр. Ал очередь болгондон бүгүн сот болсо, анын кийинки кезеги 2 айдан кийин келет, 3 айдан кийин келет. 1800 киши кармаса, ошону ойлосоңуз, ал очередь кантип келет. Ошентип анан сот созулуп, анан жарандар уже жылдап атургай жанагы таанышуу эмелерин дагы баштар элекдер бар. Жок, жарандар отуруп атышат.